азыр жаңы камера менен тартып көрөйүн бул видеону. Мондай камера экиге бөлүнөт бул. Үстү отдельно, ылдый жак отдельно. Мунун жакшы жери достор, могу үстүн отдельно алып, азыр мен чыгара аламбы? Мына. Үстүн отдельно алып, бул камера отдельно болуп калат. Ана мен бул камераны бул жака чаптасам болот. Мына бул жерге чаптап коем. Эчтеке колума кармабай эле камераны тартып жүрө берем. Элдер эчтекеде претензия кыла албайт достор. Анткени мен мурда камераны колго кармап алып тартканда элдер карап калчу. Азыр болсо бул камераны алып, ылдый жагын басып койсом иштей берет. Тартып жүрө берем, сүйлөп жүрө берем, колго кармабайм. Ошондо жаңы камера, комментарийга жазып коюңуздар, качествосы кандай экен, үнү кандай угулуп атат. А бул болсо ылдый жагындагы батарейкасы. Мен өзүмдү каратып тартканда бул камерадан көрүп турам, а карабай тартканда бул камеранын артында дагы бир экран бар. Убакыт билинбей өтүп кеттик. Жүк алган жерге де жетип келдик. Болгону 1,5 майл калды. Азыр могул жерден өтүп барып, светофордон солго бурулат экенбиз. Бир айылга келдик. Мына американский айыл. Жүк алган жерге барганда мен шиппинг офиске киришим керек. Жүк апарган жерге мен receiving офиске киришим керек. Кээ бир компаниялардын шиппинг менен receiving офиси бир жерде болот. Кээ бир компаниялардыкы ар кайсы жерден кириш керек. Азыр болгону 1 майл калды. Азыр чогуу офиске киребиз, жүктү ала турган документтерди көрсөтөбүз, данныйларын. Булар барганда негизден pick-up number деп сурашат, анан destination дейт. Destination дегенде биз бара турган адрести беребиз, анан pick-up номерди берип койсок, бизден трактын номерин сурашы мүмкүн, трейлердин номерин сурашы мүмкүн, кайсы компанияда иштейсиң деп калышы мүмкүн. Мына Американын bir айылына келдик. Мына американский үйлөр. Мына могу үйлөрдүн баарында эле көбүнчөсү американецтер жашайт. Булар өтө бай район эмес. Кадимкидей орточо жашаган американецтердин үйлөрү. Америкада көбүнчөсү тамакты үйдөн жасашпайт, ошон үчүн кухнялары кичинекей болот. Көбүнчөсү Макдональдс, бургер, сургер, пиццалардын баарын заказ берип, жумуштан кетип баратканда. Ошо менен курсактарын тойгузуп алышат. Азыр могул жерден бурулат экенбиз. Бурулгандан кийин офис көрүнүш керек. Азыр кичине тартипти катуураак сактап атышат. Маска кийгиле деп атат. Офиске киргенде маска кийип киребиз. Бул жакты карадык, күзгүнү карап, поворотникти берип келип жүргөн эле компаниянын бири болуш керек. Мен көп жолу ушундай жүк алганы келгенде ай, бул жака келбедим беле, бул жака келбедим беле деп калам. Ушул жактан азыр биз shipping office дегенди издеп, анан ичине киребиз. Мен көрдүм уже shipping деп жазылып турат. Келген трактын баары ошол жерге барышат. Мына бул жакта уже жүк алып кеткен же жүк алып келген трактардын баары тизилип турат. Анан өзүңүздөр көргөндөй тетигил жерде shipping office деп турат. Мен камераны тага турган жерге тактым. Мына телефонду алдым, эки колум тең бош.
Азыр мына shipping деп жазылып турган офиске киребиз. Регистрация кылабыз. Мен бул жактан азыр диспетчерим жиберген данныйларды сурайт. Масканы кийдик. Shipping hours дейт. Monday, Friday 7-ден кечки 4-кө чейин иштейт экен. Push the black buzzer дейт. Мына, муну басабыз. Анан бул жакта эшикти ачат экен. Listen to for the lock to click open дейт. Then pull the door дейт. Мына, ичине кирдик. Англисче билиш керек, окуганды түшүнүш керек. Бул жакта ажатканасы бар экен, суу ичкен жери бар экен. Анан бул жака келдик. Hi, how are you? Yeah, I have pick up from here to Wisconsin. Okay, you need to sign in with your computer. I have to use computer. Бул компьютердү колдонушум керек экен. Мына бул жактан start here дейт. О, кнопканы бас деп турат. Басып атам, что-то. Sign in дейт. Бассам, что-то болбой атат. Start here деп турат. Excuse me, sir, how can I start check-in? Мышканы колдонушум керек экен. Мен кол менен эле бассам иштей атпай. Эми бул жака данныйлардын баарын киргизишим керек экен. Мына first name дейт. Алмаз деп жазышым керек. Экинчиси last name дейт. Эгембердиев деп жазышым керек. Эгембердиев деп жаздык. Cell phone number дейт. 917 544 42 54 917 544 4254 deyt. CDL license deyt. CDL license дегенде мен болсо анда праваны алып чыгышым керек дагы. Праванын номерин жазышым керек мен. Так, truck license plate дейт. Truck license plate дейт. Менде трактын номери барбы, жокпу? Сүрөттөрдөн карап көрөйүн, болбосо эшикке чыгып сүрөткө тартып келем. Негизи мен тартып койчу элем. Трактын номерин керек болгондо анан. Бирок бул жакта мына бар экен. Таптык. Трактын номерин киргиздейт. 98 21 39 дейт. 39 деп киргиздик. Carrier дейт. Бул жака биз компаниянын атын жазабыз. Trailer number дейт. Trailer numberге болсо биз 2350 деп жазабыз. Destination дейт. Destination деген жерге биз болсо бара турган жерди жазабыз. Анын үчүн деген биз бул жака киребиз дагы. Карайбыз. Бара турган жер атын жаз дейт. Claire дейт. Claire, Wisconsin. Delivery date and time date. Delivery date. Bizdeki pickup number. Which is my pickup number? Maybe this one. 883. Бул жака pickup number'de киргиш керек экен. 88 35 34. Your name, carrier name, initial next to the seal.
Number 16. 16? When you get the green light, pull out, put the seal on, then come in for paperwork. Okay, thank you so much. Мен жаңа эле офиске кирип чыктым, эчтеке деп айткан жок. Мондай сил берип койду, жүк алгандан кийин тагасың эшикке деди. Мунусун бул жакка тагып туралы. Андан кийин эшикти ачып туруп 16-чы эшикке кой деди. Азыр биз деген трейлердин эшигин ачалы дагы, ичин карап көрөлү. Ичи таза экен, кирип экенин билбейм. Мен баягы жумушту бүткөндөн кийин бир сыйра карагам, бирок унутуп калыптырмын. Ичин тазалаш керекпи же өзү таза экен. О, ичи кир экен. Ичин тазалашыбыз керек экен. Аяк илип коебуз. Экинчи эшикти ачабыз. Ичинен бүт баары кир экен. Ичи кир экен, ичин бир сыйра тазалап чыгыш керек. Достор, трейлердин ичин тазалаш керек экен. Менде атайын монда үйлөткүч бар. Кээ бирөө атайын щетка менен тазалайт. Мен болсо бул үйлөткүчтү зарядкалап коем. Иштетип туруп анан баарынын ичин бир сыйра үйлөтүп чыгышым керек. Көрдүңүздөрбү? Үйлөгөндө таза кылып тазалайт. Эчтеке күч келбейт. Бат-баттан эле үйлөтүп анан мусорларды бир пакетке салып, анан чогултуп коем. Достар, мына үйлөтүп койдук бир сыйра. Абдан сонун оокат, зарядкалап коесуң, бир 4-5 жолуга жетет. Ичин тазаланган. Анан мынтип мусор чогулуп калат. Анан мусор чогулгандан кийин мындай пакетке салып, анан мусоркага ырытып коебуз. Америка таза жүргөндү үйрөтөт. Трейлердин ичи таптаза болуп калды. Жүктү спокойно ала беребиз эми. Жүгүбүз даяр болду, азыр ичине киребиз. 16-чы эшикти берди. Азыр 16-чы эшикке коебуз. Акырындан тормозду басабыз. Дыга коебуз. Бул тормоздун баары басылды. Emergency. Азыр мына акырындан ичине кирип 16-чы эшикке коебуз. 16-чы эшик деген тетиги бизди көрүп атабыз. Кызыл трактын жанында экен. Азыр бул жака оң жака буруп туруп, анан 16-чы эшикке артыбы менен айдап барабыз азыр. Бул жака бурабыз. Терезеден карайбыз. Арткы скоростька салабыз да гана кеттик. Көзгүдөн карап кетип баратабыз. Арт жакты көрсөтүп коеюн. Кызыл трактын ар жагына коебуз. Көрдүңүздөрбү? Акырында рулду буруп барып. Оң жактында күзгүсүн карап туруш керек. Мына кетип баратабыз 16-чы эшикке. Бияктан кичине көбүрөөк бурабыз. Анан рулду түздөй баштайбыз акырындап. Кен 16-чы эшик көрүндү.
16 эшикти көздөй баратабыз. Азыр деген тракты астыга берип түздөйбүз дагы. Анан точно линия менен коюп коебуз. Эки жагына эки полоска турат. Азыр мен токтогондон кийин сиздерге көрсөтөм. Күзгүдөн карап астыгын көздөй жылып атабыз. Күзгүдөн карадык, мына точно келди. Азыр эми артты көздөй беребиз. Ошойча сары линия менен апарып туруп коюп салабыз, достор. Кол көнүп калат. Көпкө кое бергендечи. Точно бартабыз 16 эшикке. Линияга турдук. Эми ушул линия менен до конца апарып туруп коюп салабыз. Азыр мындай сиздерге көрсөтүп коеюн. Көрдүңүздөрбү? Акырындан барабыз, дагы такап коюп салабыз. Достор, мына койдук. Бул жерде сары линия турат. Сары линия менен түп-түз барып туруп, анан докко коюп салдык. Мына көрдүңүздөрбү, дөңгөлөктө сары линияга келди. Түп-түз барып, анан деген трейлердин арт жагы, могу жери могу брезентке барып такалыш керек. Андан кийин биз мону алабыз дагы. Бул дөңгөлөк апарып такап коюп коебуз мынтип. Бул атайын трак астыга жылып кетпесин деп. Бунусу да жакшы турбайт экен, кичине кыйшыңдап. Мына коюп койдук. Мына ушундай докко койдук. Бул болсо жаныбызга жаңы трак келсе ал дагы докко коюп туруп, анан мунусун дөңгөлөккө коюп коюш керек. Болду, бошпуз, достор. Эми күтүп жатыш керек. Ылдый жагында жашыл свет күйүп турат. Азыр мен сиздерге дагы бир жолу көрсөтүп коеюн. Эң ылдый жагында жашыл свет күйүп турат. Мына могул жерде. Мен дагы кабинадан көрүп турам. Азыр бул жүктөй баштаганда кызыл свет кийип калат. Анан бүткөндө кайра жашыл светти бергенден кийин мен тракты астыга жылдырып, эшиктерин жаап, страптар менен бекитип, жана берген сыйлды эшикке тагып турган офиске барам. Анан кагазын берет. Адрести азыр мен деген эмеге киргизип коем. GPS-ке. Анан жолго чыктык. Болгон ушундай процесс, достор. Жүк алган, жүк жеткизген ушундай процесс болот. Баары эле окшош. Бирок ар кайсы жакта ар кандай болуп калышы мүмкүн. Азыр ковидке жараша контакт болбой, мурда барганда биз сүйлөшчүбүз да. Булар болсо азыр компьютерди коюп коет. Жоса ар кандай жазууларды коюп коет, ошо инструкция менен тияка бар, мияка бар, муну бас. Анан бул эшикке кой деп эшикке коюп документ алып кете беребиз. Азыр мен бул телефондо адрес бар, ошо телефонду бул GPS-ке киргизем. Анан кетебиз, Кудай берсе. Азыр мен деген GPS-ке деле сиздерге көрсөтүп киргизсем болот. GPS-ке ошол адрести киргизип койсом, азыр көрөбүз канча көрсөтөт экен. GPS-ке киргизиш үчүн бул жакка кирип, анан адрести киргизген жерге 24 деп жазат экенбиз адреси. Alpine Road дейт. Alpine Road дейбиз. Анан бул жака бара турган шаарды жазабыз. Мен сиздерге толук көрсөтүп берип атам. Кичине узунураак болсо кечирип коюңуздар. Кийин келип иштеп калсаңыздар, кичине жеңил болсун деп атам. Анан Висконсин деп турат. Азыр деген бизге толук көрсөтүп берет. Канча майл жүрөбүз.
Мына кетти калькулятор. Санай баштады. Азыр 93 болду. 100 болгондо чыгат. Ready to navigate дейт. 9 saat 43 мүнөттүк жол экен, 48 мүнөттүк жол экен. Түнкү саат азыр чыксак, түнкү саат 11-ден 23 мүнөт өткөндө жетесиңер дейт. 609. Мен видеонун башында айткам. Булар билет да жүк берген кишилер. Точный майлыжын жазып тур. Ушу 609 майлга бизге $1800 төлөп берет. Бул $3 болот майлыжы. Болду, кеттик. Эгер кандай жол менен барабыз десек, могу жерде кнопкасы бар. Басып койсок азыр бизге полный жолду көрсөтүп берет. Көрдүңүздөрбү? Трак чыкты, Агая, Индиана. Анан өйдө көтөрүлүп, Чикагога барып, анан көтөрүлүп Висконсинге кирет экенбиз дагы. Неаполис деген шаарга жетпей мына могу жерге барат экенбиз. Достор, ошондой толук эле көрсөттүм го дейм. Көп мекендештер суранган. Жумушка чыкканда, үйдөн чыккандан баштап жүк алганга чейин көрсөтүп берсеңиз, кийин бизге жардамы тийип калат деп. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе, достор. Мен бир саналуу күн мурун биздин Алмаз KG USA YouTube каналыбыздын брендовый футболкаларын чыгарып, азырынча бир 60 футболка чыгарып, ана Бишкек шаарында Beta Stories 2-нин маңдайында Panda Lafka KG деген магазинге койдурулгам. Ушул видеодо оюн уюштуруп коелу. Ошо коюлуп, акырындан сатып аткан мекендештер, биздин каналдын мекендештери акырындан сатып алатат. Ошол түшкөн акча кайрымдуулукка кетет. Мен толук билбейм, азыр канча өттү экен. Жаңы эле коюлган үчүн мен сурай элекмин. Дагы бир 10-15 күндөн кийин сурап коем. Ушул видеодо оюн уюштуралы. Ошол Panda KG, Panda Lafka KG магазинине коюлган брендовый футболкалардын үчөөнү ойнотолу мекендештерге. Ушул видеонун астына комментария жазасыздар да. Комментария жазганда футболкалар трактын сүрөтү менен чыксын деп жазып койгон мекендештер оюнга катышат. Анан өткөндөгүдөй бир программа бар мен. Ошо кийинки видео чыгарганда ошо программага бүт комментарийлардын баарын ичине киргизип, ошол жактан 3 мекендешти тааныйбыз. Көбүнчөсү бул Бишкекте жашаган мекендештерге жеңил болот, анткени магазинге барып ала алышат да. Эгер дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчунда жашасаңыздар дагы, Россияда, Ошто, Таласта, Нарында, Германияда жашасаңыздар дагы, сиздер минсеңиздер болот. Оюнга катыша бериңиздер. Бирок кийин утканда сиздер менен мен байланышам. Уткан кишилерге мен байланышып, WhatsApp номеримди берем. Ошол жактан байланышып, анан силердин фамилия, имя, отчествону билгенден кийин Кыргызстанда туугандарыңыздар болсо, ошо паспортуңуздардын копиясын жиберип койсоңуздар, ошол копия менен барып Panda Lafka KG магазинине барып көрсөтсө, 3 киши барып, ушунда биз ушул Алмаз KG USA каналынын оюнуна катышып, футболка утуп алдык деп барсаңыздар, алар сиздерден сурайт паспорттун копиясы деп. Ана ошол паспорттун копиясы, фамилия, имя, отчествону текшерип, дал келсе, анан 3 мекендешке футболка берет. Футболкалардын баасы $800, ошондой $2400 акчалай ойнотпой, футболка менен ойнотуп көрөлү. Анан утуп алган мекендештер жайында биздин YouTube каналдын футболкаларын кийип жүрүшөт. Бизге бир четеде реклама болот. Футболка кийип жүргөндө үстүндө Алмаз KG USA, анан ортосунда сүрөт бар, анан ылдый жагында YouTube канал деп жазылып турат. Комментариясын окуганда ошол жакта ошондой сөз кошулуш керек. Футболкалар трактын сүрөтү менен чыксын деп. Достор, ошондой. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Аман эсен болуңуздар. Кийинки видеодон жолукканча сак саламатта. Кийинки жолу көрүшкөнгө чейин.